жардам бергенде ал жакта кандай кылып тизме түзүп жардам берип атасыздар? Мисалы бир жардам алганга кайра жардам бере бербеш үчүн, кайра алып анан башкалар калып кетпеш үчүн бирдиктүү бир тизме түзүп, бир уюшуп, ушундай бир элчилик менен чогуу атайын тизменин үстүндө иш алып баруу болуп атабы? Элчиликке ошол карантин убагынан кийин 2 жума өткөндөн кийин эле адамдардын саны аябагандай очередь болушту. Кезекте тургандар аябагандай көбөйдү, жардамга муктаждар. Анан элчилик жардам берип атат, диаспора өкүлдөрү дагы жардам берип атат дегенден кийин интернет тармактарында номерлер тарады, ушуларга байланышыңыздар, жардам беребиз дегендер. Анан фонддордун дагы өздөрүнүн номерлери менен чыкты. Ким жардамга муктаж болсо телефон аркылуу байланышып, көйгөйлөрүн айтса жардам беребиз депчи. Анан атайын тизмектер байкалган жок, бирок кезинен барып эле чындыгында эле жардамга муктаж болгондорго колдон келген жардамдарын берип атышат. Максат, рахмат сизге, байланышка чыгып ушул маалымат бергениңизге, ишиңизге ийгилик каалайбыз. Рахмат.